Салам достор. Кайрадан кыргыз тили. Бүгүн биз силер менен биргеликте албетте озеки кепте анчейин көп мааниге эмес, ал эми жазуу кебинде биз 90% учурда ката кетирген. Маселен, социалдык желелерде, комментарийлер жазганда, ката алмашуу сервистеринде жазганда дагы абдан көп ката кетирген бир тыныч белги бар, ал үтүр. Мына ошол тема боюнча кенен кесири сөз кылабыз. Албетте баарыбызга, ар бир адамга түшүнүктүү боло турган деңгээлде жөнөкөйлөштүрүүгө аракет кылабыз. Анда эмесе үтүр тыныч белгиси же каратма сөздөр. Кеттик. Үтүрү коюунун жолдору арбын, ондоп саналат. Бирок биз ушул эле сабактан үтүр коюуну үйрөтүп коебуз деген алыс болобуз. Анткени муну бир заматта өздөштүрүү такыр мүмкүн эмес. Биз бүгүн биз жазып жатканда абдан көп ката кетирген, көпчүлүк учурда биз ката кетирген түрүн, үтүр коюунун жолун үйрөтүүгө аракет кылабыз. Мына ошого байланыштуу биз каратма сөздөр деген темага кайрылып кетпесек такыр мүмкүн эмес. Демек, каратма сөздөр же үтүр коюунун айрым бир жолу. Демек, каратма сөздөр деген эмне экендигин түшүндүрүү үчүн бир нече мисалдар жадагыма келет. Карап көрөлү. Арыракта бир топ адам турат дейли. Мисалы, кызыл, жашыл, кара. Сен бул жердесиң. Анан жөн эле бери келсең дедим. Эмне болот? Туура, эч нерсе болбойт. Бери келсең деген сөз абага сиңип жоголот. Же кимисине айтылганын билинбей үчөө маң болот. Эми башынан. Жашыл, бери келсең дедим. Мында кеп башка. Албетте арасынан жашыл бөлүнүп сени көздөй келет. Каратма сөздөрдүн илеби сезиле баштадыбы? Анда улайбыз. Класска мугалим кирип келип, ордуңдан турчу дедим. Ким турат? Анда башын айтабыз. Мугалим кирип келип, көк, ордуңдан турчу дедиле, көк турду. Жакындап калдыкпы? Сезиле баштады акырындап каратма сөз эмне экендиги. Анда кийинки мисал. Көчөдө турасың. Убакыт билгиң келип, саат канча болду айтып кое аласызбы дедиң. Ким айтат? 90% учурда эч ким айтпайт. Себеби сөз конкреттүү бир адамга багытталды да, ошол конкреттүү адам белгисиз бойдон калды. Эгерде ушул эле сүйлөмүбүзгө сулуу кыз дегенди кошуп койсок, өзүн сулуумун деп эсептеген бир кыз ыраазы болуу менен убакытты айтып берет. Демек, кадырлуу достор, жогорку бир нече мисалдарга таянуу менен жарыялайбыз. Каратма сөздөр бул кайсы бир адамды же адамдардын тобун өзүнө көңүл бурдуруу максатында же болбосо өзүң айтып жаткан сөзүңдүн кимге багытталгандыгын билдирүү максатында пайдаланылган сөздөр каратма сөздөр болуп саналат. Аты деле айтып турат, каратма деп. Каратма сөз. Муну одоно түрдө айтканыбызда мени кара, бери кара, мага көңүл бур, мен айткан сөзүмдү ук деген эле маанини билдирет. Анда дагы да бир нече мисалдар менен түшүндүрүүгө аракет кылалы. Кеттик. Сезим. Сенин сөздөрүң сай сөөгүмдү сыздатты. Бул жерде каратма сөз сезим. Анткени сөз сезимге айтылууда. Кийинки мисал. Кайрат, кечинде концерт көрүп келбейлиби? Балдарым, баарыңар бөлүнбөй бирдиктүү болгула. Мына ушул бир нече сүйлөмдөн байкадыңар. Арасындагы бир нече сөз, ушул мисалдардагы бир нече сөз адамдын көңүлүн өзүнө бурдуруу максатында пайдаланылды. Мисалы, сезим, кайрат, жаркын. Демек, булар конкреттүү угуучу адамдар. Сөздөр ушуларга багытталды дагы, ушул адамдар айласыз көңүл бурууга мажбур болду. Же болбосо адамдардын тобун дедик. Мынакей балдарым. Ушул жерде атабы же энеби
башка бирөөгө эмес, балдарым деп балдарына багыттап айтып жатат. Анан балдары дагы ушуну угууга айласыз макул болду. Жана ушул сыяктуу. Демек, каратма сөздөрүбүз деген ошол. Мына достор, каратма сөздөр тууралуу аз да болсо маалыматка ээ болдук. Эми карагыла, биз конкреттүү максатка өтөлү. Биз каратма сөздөрдүн сүйлөмдө жайгашкан ордун жана ошондой эле эң башкысы үтүрлөрдүн коюлуу жолдоруна токтолобуз. Анда кеттик. Биринчи, каратма сөздөр сүйлөмдүн башында келиши мүмкүн. Апа, сыртта каар жаап жатат. Шопур аке, ошко саат канчага барып калабыз? Сүйлөмдөрдүн башындагы айтылган, силер байкаган асты сызылган сөздөр каратма сөздөр болду. Эми жакшылап көңүл бурабыз. Абдан кылдаттык менен. Эгер ушундай каратма сөздөр дал ушинтип сүйлөмдүн башында келсе, ошол каратма сөздөн кийин үтүр белгиси коюлат. Унутпагыла, дагы кайталайм. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, демек андан кийин үтүр белгиси коюлат. Эми карагыла. Экинчиси, каратма сөздөр сүйлөмдүн башында эле эмес, ортосунда дагы келиши мүмкүн. Мисалдарга көңүл бурабыз. Охо, досум, бүгүн күндөгүдөн өзгөчөсүң го. Уксаңар, курбулар, кандай кереметир. Кана эсен колуңдагыны мага көрсөтчү. Каратма сөздөр сүйлөмдүн ортосунда келди. Анда дагы кулак салабыз. Кылдаттык менен. Эгер каратма сөздөр ушинтип сүйлөмдүн ортосунда келсе, анда алардын эки жагына үтүр белгиси коюлат. Көрсөтүлгөндөр каратма сөздөр ушулардын эки тарабына үтүр белгисин коебуз. Демек, достор, унутпагыла, эгерде каратма сөздөр сүйлөмдүн башында келсе, ошол каратма сөздөн кийин үтүр коюлат, ал эми сүйлөмдүн ортосунда келсе, эки жагы үтүр менен ажыратылат. Аны бир нече мисалдар менен көрдүңүз. Анда үчүнчүсү, каратма сөздөр сүйлөмдүн акырында келет. Мисалдар менен далилдейм. Иш илгери болсун, жигиттер. Эмне деп айтаарымды да билбей турам, асыл. Келчи мага кечки күздө кымбатым. Каратма сөздөр сүйлөмдүн соңунда келди. Анда дагы кылдаттык менен жакшылап угабыз. Эгерде каратма сөздөр ушинтип сүйлөмдүн аягында келсе, каратма сөзгө чейин үтүр белгиси коюлат. Мына достор, ушул жерден баарыбыз байкадык, каратма сөздөр андан соң үтүр белгиси, үтүрдүн коюлуу жолдору. Дагы кайталайм, эгер каратма сөздөр сүйлөмдүн башына келсе, каратма сөздөн кийин, ортосунда келсе эки жагына, жана ошондой сүйлөмдүн акырында келсе, каратма сөзгө чейин үтүр белгиси коюлат. Достор, унутпагыла, мейли маанилүү болсун, мейли маанисиз болсун, социалдык желелерде комментарийлер жазганыбызда, постторду калтырганыбызда, же болбосо кат алмашуу сервистеринде жазганыбызда дайыма үтүр белгисин туура коюуну унутпагыла. Анткени туура жазуу, сабаттуу жазуу бул билимдүүлүктүн, маданияттуулуктун, дүйнө таанымыбыздын кенендиги экендигинин көрсөткүчү болуп саналат. Анда кийинки сабакка чейин, жолукканга чейин сак саламатта болгула. Бирок унутпагыла, биз үтүр боюнча дагы көп жолу кайрылабыз. Бул бир гана жана негизги жол болуп саналат. Сак болгула.